Ассаламу алейкум кыргыз мекендештер. Бүгүн кезектеги Жөнөкөй ТВнын көрсөтүүсү башталды. Бүгүнкү биздин конокто Ашимов Таалай IT технологиясын өздөштүргөн Москвадагы ири банктардын биринин IT технологиясынын отделинин жетекчиси биз менен маек курмакчы. Кийинки коногубуз Кыргызстанда, Москвада көп иштерди алып барган Мекенчил жаш уюмунун жетекчиси, Мекен инфо газетасынын редактору жана саясатта дагы, бизнесте да жүргөн биздин жакшы биз сыймыктанган жигиттерибиздин бири Тимурлан Бекботоев. Ассаламу алейкум Таалай. Биз сизди көптөн бери билебиз. Ушу Москвага бөлөктөрдөн башкача бир IT жагынан кандай болуп иштеп калдыңыз жана Москвага келгенде баардык эле кыргыздардай болуп кыйынчылык болуп 30 киши менен бир квартирада жашап ушундай кыйынчылыктардан өттүңүз беле же болбосо шак эле келип Москванын банкына IT технологиянын специалисти болуп отуруп анан кандай болуп ушул ийгиликтерге жеттиңиз, ошо боюнча кичине биздин көрүүчүлөр менен бөлүшүп кетсеңиз. Ассаламу алейкум, Азамат мырза. Саламатсыздарбы аудитория. Мен эң биринчиден ошо Азаматтын башталгыч баштап аткан проектисине сиздерге барыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер бизге көңүл буруп чакырганыңыздарга чоң рахмат. Чоң ийгиликтерди каалайм. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Анан мен өзүм жөнүндө айта кетсем, эки уулдун атасы болдум. Эки уулдун атасымын. Бир үй бүлөнүн кожоюнумун. Москвага келген жөнүндө айта кетсем, мен 2008-жылы Москвага келдим, биринчи жолу. 2005-2006-жылы университет бүткөндө эле БГУда окугам. Менеджмент в бизнесе деген бөлүмдө окуп бүтүп эле анан биринчи комфорт деген рынок бар, ошол жакта линолеум сатып иштедим. Примерно бир жылда иштедим окшойт, бир жылга жетип жетпеген. Андан кийин мындай жайкы сезондо ошол кезде биз Турцияга көп барып, Турцияда иштечүбүз да. Иштеген досторум бар болчу. Анан мени жүрүп кетип деп 2007-жылдары Турцияга кеттим. Жайында сезондо барып иштеп келдим. Жаш кезбиз. 22-23 жашыбызда. Жашоо жаңы башталган да. Анан Турцияга барып бир жылда иштедим. Анан Кыргызстанга келгенде эле үйдөгүлөр айтып калды, сен тайкең бар. Тайкем бар болчу, биякта Москвада. Ошонун жанына барып иштеп келбейсиңби? Көр да Москваны деп, сен Турция деп анан аякта жайында иштеп үйдө отурбай деп ал кезде ошо жаңы баштап аткан жашоо. Ошентип Жыргал деген тайкем чакырып Москвага келип калдым. Анан Москвада кыргыздын баары кыйналып деген деп айтпадыңыз башында. Ал сөзгө мен толук кошулбайм да. Потому что кыйналган кыргыздар да бар, көп. Бүт бар эле, бирок кандай кыйналышты көргөн эмес да. Потому что студент болуп келгенде өзүнүн жакшы жашоосу бар. Студентство барбы, биз деле студент болдук. Магистратурага келгендер бар. Алар дагы студенттен бийирээк нерселер. Алар общежитиеде жашашат, 30 киши болуп жашабайт да. Андай жашоону баары эле көргөн эмес, андай жашоодон баары өткөн эмес да. Анан мен айта кетсем, өзүм жөнүндө айта кетсем, мен келдим. Подмосковьеда Одинцово деген шаарында 30 кишилик эмес, квартира эмес. Мен башкача да, казармада жашадым. Мурунку военный неме болгон экен, ошол жакта бир жылдай жашадым ошо. Мен ошол жактан Москваны мен өзүм служба эткен эмесмин, бирок мен служба өтөгөндөй болдум да. Потому что ошол жакта эң главный мен тайкем эле, ал жесткий адам, военный адам да. Өзү милиционер болуп иштеп, жакшы званиялар бар. Анан ошо кыргыздарды топтоп, 30-40 кыргыздарды топтоп, бир завод иштетчү да. Анан ошо заводко келип, кладовщик болуп иштеп баштадым. Ал кезде жаңы 1С деген программа чыгып, ошол жака өтүп атабыз баары. Анан 1С складка, складта болгон данныйларды киргизип, база данныктар менен иштей баштадым. Ошол жактан
мен өзүмдүн бөлүмүм менеджмент бизнесте болгону менен тияка иштегенде склад болду, тоже бир программа аркылуучу. Жөнөкөй ТВ болгон үчүн мен детальдарына кирбей жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берейин. База данныктарга киргизип, ошол жактан мен биринчи соприкосновение деп коет го. IT менен биринчи мындай соприкосновение ошол жактан болду да. Андан кийин мен билбегендерим көп нерсе бар экен деп, ошого кызыгуу пайда болуп, үйрөнө баштадым. Өзүм окудум, Плехановага барып, курстарга бардым. SQL деген нерселер бар, ошонун администрированиен окудум. Сервер администрирование, Windows сервер администрирование. Ошентип жүрүп эле анан резюмем чыгып калды. То есть мен резюмеге чыгып калганда жазылчу нерселер пайда болду да. Анан жөн эле келип мен моякта иштегем деп резюме кылганда болбойт да. Жазганга бирдекелер пайда боло баштады, убакыт өтө баштады. Ошентип жазып, резюме толтуруп, анан ар кайсы организацияларга жөнөттүм. Анан ошонун бирөө 2 күндөн кийин звонок этишти. IT сферада, банковской сферада IT специалист керек эле, именно SQL жөнүндө билген адам деп мени чакырды. Барып собеседование кылдык. Эртеси күнү документтеримди алып бардым. 1 айдан кийин иштеп баштадым. Ошо 2008-жылы ошо банковской сферага кирип, IT-ни ошондон баштап күндө окуп, азыр бир топко чыксам дагы күндө кечинде сабак окугандай отуруп алып окуп, ошолорду өзүм үйрөнүп билбеген нерселер. Ошондой болду. Ошентип ошо IT жагына келип, 7-8 жылдан бери бир банкта ошо администрирование банковских платежей, то есть администрирование приложений банковских платежей, да. Ошондой серверлер бар. Ошол ишти кылабыз. Жаңында азыр айтып кеттиңиз, Плехановда курстарга барып окудум деп. Ошол азыркы жаштарга, азыркы Москвага келген, университетти бүтүп, окууну бүтүп эле келген жаштарга түшүнүктүү болуш үчүн канча ай Плехановда окудуңуз, кандай курстарга бардыңыз, анан ошо резюмеде айтып атпайсызбы, резюмеде жазганга конкретный бир специалист, да, то есть жөнөкөй общий эмес, там бир магазинде иштеген эмес. То есть 1С билем, SQL программаны билем, IT технологиясында могу программаны билем деш үчүн сизге ошо канча убакыт кетти, жана канча курсту бүттүңүз, жана канча акчага бүттүңүз да? Эми ал жагын айта кетчү нерсе, азыр 21-кылым. Анан жаңы технологиялар барбы? Интернет аябай өнүктү. Мурда студент кезде менин ата-энем азыр балыкчы шаарында жашашат. Мурун Нарында жашашчу. Азыр балыкчыга Бишкекке барып келгендей аз жол эмес да. Нарынга бир каникулдарда барасың. Анан анын ортосунда звонок этип ата мага акча керек дешим керек. Анан ошон үчүн биз деген телеграфка барчубуз. Очередте турчубуз. Эсиңизде болсо керек, сиз звонок этип калсаңыз. Азыр заман андай эмес. Азыр ким менен сүйлөшөм десеңиз, бир движение менен сүйлөшө аласыз. Анан ошондой эле азыр эмне үйрөнөм десеңиз, колуңузда турат да. Колуңузда алаканыңызды таап келип салып коет да, телефонуңузда. Ошо телефонду туура колдонуш керек да. Телефондон WhatsApp'та отуруп, Google'да ачып, эмне курстар бар. Азыр деген курстардын баары көбүнчөсү бекер курстар тапсырылат. Эң главный изденүү. Изденүү, андан дагы изденүүдөн кийин алдыга койгон максат, да? Адамдын бир алдыга койгон максаты болуш керек. Ошол максатты, мисалы, мен 1 жыл иштеп Москвага барып, анан бир машина алам десе, максат эмес да. Кудай буюрса аласың. Максат деген алдыга койгон жесткий позициялар менен, даталар менен, лимиттери менен бир максаты болуш керек бир адамда. Жаштардын эле эмес, любой биздин дагы ар бир кишинин жашоодо бир максаты болуш керек. Ошол максатка жетиш үчүн ошондой максат деген жөн эле неме эмес. Ой эмес. Бир проект да алчы адам үчүн. Ошо максаты болуш керек. Анан максаты мындай слабый адамдар жалгыраак сатты да адам. Тем более Москвага келгенде шамал ар кайсы жактан болот. Жана
кетесің, соңына кетесің. Сен мақсатың күшті болса, мақсатың мындай определенный нәрселер бар болса, сен стержень ошол да. Дарак да. Шамал аяққа ұрсын, сен тұрасың да. Ошондай мақсаты болуш керек. Анан изденүү болсо эле табылат. Курстар аябай. Азыр бияка келип эмес. Кыргызстанда жатып алып эле окуп үйрөнүп. Анан бияка резюмесин берип. Бияка резюмесин берип, мону үйрөнүп, бияк жака кылып депчи. Анан резюмени кандай бериш керек? Резюмени азыр чоң-чоң сайттар бар. HR, да? HR болсо болот. Или работа болсо, работа бар. Или ошол жактан кимдерге вакансия керек экен деп, непосредственно ошо организациянын сайтына кирип, ошол жактан сайттардан вакансияга точно жиберсе болот да. Анан бир жерге жиберип коюп, күтүп отуруш дагы туура эмес да. Аны жок дегенде 10 жерге жибериш керек. 10 экөө звать деп, бирөө собеседование чыгарат, анан барып кош керек. Азыркы собеседованиялардагы именно мен менеджмент, тияк-биягын жакшы билет экен собеседованияда. Информационный технологияда азыр деген глобализация ошол информационный технологияда да. Сен каякта жатасың эмес да. Не имеет значения да? Барьер эмес. Сенга деген WhatsApp-тан звонить этип, түн ичинде уктап атсаң, эртең саат 10-чага собеседование болот деп. Ошондой собеседование болот. Ал нормальный нерсе да. Ошон үчүн бияка келип издегенде болот. Просто алыстан дагы ошондой аракеттер кылса, жеңилирээк болот. Эгер ойду толук түшүнсөң, Кыргызстандан эле курстар арзаныраак, курстарга барып, бүтүрүп, анан Москвага интернет аркылуу өзүнүн резюмесин жөнөтсө, то есть Москвага келатканда уже жумуштап келсе болот. Ооба. Москвага келатканда биринчи жакшы максатың болуш керек, андан кийин сенин деген билимиң болуп, даяр кадр болуш керек. Даяр кадр болуш. Ошо. Эң туура азыр эми мен калп айтпасам IT технологияда иштегендер, как баардык эле москвичтерде же бөлөк европейский өнүккөн мамлекеттерде 5 күн саат 5ке чейин креслодо отуруп эле айлык маянасы канча экенин билбейм, бирок 100 миңден өйдө да. Ошондой иштерге келиш үчүн сиздин бир кыргыз кыздарына, балдарына толуктап оюңузду айтып берип койсоңуз. Алдыга умтулуу керек. Изденүү керек. Кыска айтсам. Мына жана айтып атко. Ар бир кишинин бир караңгы күнү болот депчи. Караңгы күндө сага эмне жардам берет? Сага эмне жол көрсөтүп берет? Кыялың да, мечта. Мечтаң бийик болуш керек, жылдыздарчы. Максатың цель. Жизненный целиң болуш керек. Конкретно определенный. Ошого умтулуу керек болгон ошо. И жүрөгүңдө иман болуш керек. Ал тоже изюминка да. Ошо караңгы күнүңдө сага деген жол көрсөтчү, ошол сенин мечтаңда жылдыздай болгончу. Караңгы күнүңдө тет жактан нур болуп чачылып, сага жолуңду көрсөтөт. Именно жүрөгүңдө иман болсо, сенден нур чыгып, ошо целиңе баратканда жаман жолду баса албайын деп, жаман бир көөгө илеше албайын деп, ошо таза барганыңа ошо иманың жардам берет. Главное ошо умтулуу, цель определенный болуш керек, анан иштеш керек. Иштегенде эч уялбаш керек. Өзүңдүн ишиңе сен Чыңгыз Айтматов китеп жазгандай, Ван Гог сүрөт тарткандай да, өзүңдө мындай определенный нерсе. Рахат алыш керек. Рахат алыш керек. Ишиңди жакшы көрүшүң керек. Ишиңде профессионал болушуң керек. Көчө шыпырсаң дагы сүрөт тарткан болуп шыпырсаң, сен специалистсиң да, өзүңдүн сфераңда. Ошондой болуш керек. Ошого жетишиш керек. Эң керектүү, эң биринчи нерсе адамдын ичинде ошондой нерсе болуш керек. Рахмат. Талайдын айтымында эң биринчи умтулуу, кыял, анан иман болсо, Москва болобу, бөлөк мамлекет болобу, баардык нерсеге кийинки келечектеги ушул передачадан кийин, ушул көрсөтүүдөн кийин талайды уккандар буюрса ийгиликтерди жаратып,
ар бир кыргыз Москванын ири банктарында, офистеринде отуруп калат деген ойдобуз. Кийинки суроону болсо биздин досубуз, мекендешибиз Тимурлан Бекботоевке берсек. Анткени бул жигит Москвада иштеди, Москвада жаштар уюмунун өздөштүргөн жетекчиси, негиздөөчүсү, өзүнүн газетасы бар эле, Мекен-инфо деген. Азыр деле бар. Анан биринчи суроо, Москвага кайсы убакта келдиңиз жана ушу жаштарга болгон өзүңүздүн жанагы студенттерди чогултуп тамак берип, студенттер майрамында подаркаларды беришсеңиздер, ошолор боюнча өзүңүздүн келген боюнчагы, кайрадагы Москвадагы жашооңуз боюнча дегеле ошолор боюнча кандай көз карашташысыз, Москвадагыларды ичинен билесиз. Анан экинчи дагы сурообуз, айта кетчү нерсе, саясатка аралашып жүрөсүз Кыргызстанда. Азыр Кыргызстанда биякта өзүнчө биз бизнес менен жүрөсүз. Анан ошо Кыргызстандагы саясат боюнча дагы бизде Москвага көптөгөн Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар келбей калып жатат. Ошолор боюнча дагы кичине өзүңүздүн оюңузду, комментарийиңызды берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Жөнөкөй ТВнын көрөрмандары. Мынакей бүгүн биздин азамат досубуз ушундай атайын мекендештер үчүн студия ачыптыр. Студиянын өмүрү узун болсун, ийгиликтер болсун. Анан ошого эле сурооңузга улай, биз дагы ошо 2006-жылы, 2005-жылы университетти бүттүк. Бүткөндөн кийин эле министерствода бир жыл иштедик. Геология, Госагентство геология, мурунку министрликте. Ал жерде бир жыл иштеп, инженер, биринчи категориядагы инженер болуп бир жыл эмгектендим. Бирок тилекке каршы баягы Кыргызстанда айлык акынын аздыгынан ошо биз дагы Москваны көздөй бет алып, август айларында келдик. Албетте, биякта досубуз айткандай бирөөнүкү кыйналбай башталат, бирөөнүкү кыйналып башталат. Ошол меники баягы кыйналып башталгандардан болот. Себеп дегенде келгенде сразу эле жакшы жумуш табылган жок. Бир канча ылдыйкы түмөнкү тележкаларды чогултуп, чоң гипермаркет ашанда биринчи эмгек жолун баштаган Москвада. Андан кийин ошентип отуруп, мерчендайзер, торговый представитель болуп отуруп, 2007-жылы Московский МГТУ имени Баумана университетке экинчи билимимди улантуу боюнча тапшырып, ал жакта очный бир жыл окудум. Андан кийин заочный сырттан окуу бөлүмүнө которулдук. Себеп дегенде эки жакта иштеп окуу мүмкүнчүлүк болбой калды. Анан 2007-жылы биз ошол турфирмада иштедик. Турфирмада иштедик бир жыл. Андан соң ушул кыргызстандык мекендештерибиздин жаштардын башын бириктирүү максатында Мекенчил жаш деген уюмду 2008-2009 жылдары 7 дуанды бириктирели, бирден болобу, экиден болобу жаштарды уланталы, мекенчилдикке өндөйлүү, коомдук иштерге аралашалы деген максат менен ошол Мекенчил жаш уюмун түзүп 2009 жылы 2009-дун аягында ошол эле аталышта гезитте чыгарып баштады Мекенчил жаш. Эмнеге Мекенчил жаш газетасын чыгардык? Бул уюм болгондуктан чет жерде жүргөндөн кийин ар кандай мероприятие, иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр боло бербейт. Ошондуктан биз өзүбүздүн атыбызды таанытуу үчүн, элге жеткиликтүү башка жаштарды дагы өзүбүздүн арабызга кошуу максатында ошол Мекенчил жаш деп гезит ачып 2010 жылдан баштап 2012-13 чейин өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү жүргүзүп келдик. Андан сырткары ошол менен эле биргеликте ошол Мекенчил жаш уюму ошол эле убакта ошондой эле аталышта Мекенчил жаш гезити ар кандай иш-чараларды өткөрүп келди Москвада. Азыр кийинки экинчи сурообузга жооп берип кетсеңиз. Жана айтып өткөндөй, кыргызстандык
биякта ишмерлерге, соода саттык иште жүргөндөргө товарлары келбей, Казакстандан өтпөй, кичине кыйынчылыктар болуп атат. Анан сиз саясатта да жүрөсүз, өзүңүздүн иштериңиз боюнча Кыргызстанда. Ошо тыштан биз укканыбызга караганда сиз жакында келдиңиз ошо саясаттын ичинде. Ошол жагы кандай болуп чечилип жатат жана кандай көз караштар, буга Кыргызстандын саясатчылары кандай карап атат? Ошо жөнүндө кичине өзүңүздүн комментарийиңизди берип кетсеңиз. Эми акыркы биздин Кыргызстанда болуп аткан саясатыбыз жана ошондой эле сырткы саясатыбыз, кошуна мамлекеттер менен болуп аткан саясат мындайча айтканда бир мурунку өз нугунан чыгып кетти десек болот. Бул албетте биздин эки өлкөнүн президентинин жүргүзгөн саясатынан көптөгөн биздин ишкерлерибиз, кыргыз мекендештерибиз, андан сырткары казак мекендештерибиз, Бордош элибиз жана ошондой эле үчүнчү мамлекеттер, Россия жана башкалар дагы көп жабыр тартып атат. Бул негизинен туура эмес кадам болуп калды. Эми албетте бул нерселер эртеби кечпи айтылыш керек болчу. Мынакей ушул кетип аткан президентибиздин эмесине туш келип калды. Бул Казакстанда дагы, Кыргызстанда дагы мынакей кече жакында эки тараптуу өкмөт көп бири-бирине болгон арыз муңдарын айтышты. Бул жактан албетте бир тараптуу эле Казакстанда мындай болуп атат, Кыргызстанда жалаң эле контрабанда кирип атат дегенден дагы алыспашыбыз керек. Себеп дегенде ошол эле Казакстанды деле алсак, аларга дагы абдан чоң поток контрабандалар кирет. Бирок булардын бардыгы мындай дипломатиялык биздин мамилебизди бузбай, өз ара жабык эшик артында сүйлөшүп ала турган маселени коомчулукка чыгарып, өтө чоң ошонун артынан элибиз жабыркап атат да. Анан эми буга бүгүн бир тараптуу айтыш кыйын болуп атат. Бир тарабы туура эле болду десе, экинчи тарабы туура эмес деп атат. Бирок биз азыркы болуп аткан чек арадагы маселелер, көйгөйлөрдүн бардыгы чечилет деген үмүт болуш керек да, үмүтсүз шайтан. Себеп дегенде оптимист болушубуз керек. Эки эл качандан бери дос болуп келген, мындан ары дагы достугу улана берет. Бул бардыгы убактылуу чечилет деген чоң үмүт кылышыбыз керек. Ушуну менен көрсөтүүбүз аяктады. Өзүңүздөрдүн жакшы темаңар же болбосо жакшы бир айта турган сөзүңөр болсо комментарийдан же болбосо данныйлардан жазсаңыздар болот. Кийинки жолугушуудан кезиккенче саламатта калыңыздар.